Тағдырыңа bir нәрсе таасир бергенде таасирден чыгарасың да. Ооба, жүрөктө кызыгат болот, жүрөктө таарыныч, жүрөктө сүйүү болсо. Азыр эми үйлөм бар, Кудайга шүгүр. Эгиздеп бала сүрөп берип атат. Курсагым болгондо той кылышат, чакырат, көчөгө чыгарат. Кандай бул чыгармачылыкта кичине мындай тоюнуп тоюнбай, жетинбей жүргөндө мындай образга кирип чыгарат экенсиң да. Азыр эми тилегин тийгизбей эми бир аз Жүрөк бир калыпта салат, өйдө болду. бир аз мындай эмне деп коет эле, жайбаракат турмуш болгон үчүн ошо тиричиликке бир аз киришип кеттим ошентип деп ойлоп атам. Бизде баягы сүйүүм бар бирок үйүм жок дейт бул кичине. Ансыларды мындай эл аралап кичине ушул баягы үй бүлөнү да шартын кылыш керек да. Ошо үй алсам деп аракет кылып жүрөм азыр ачык эже. Кичине ошол жака мындай алек болуп калдым. Буюрса эл үчүн, жер үчүн мындай жакшы чыгармаларды жаратам деген ойлорум бар. Эми ошол сиз айткан сезимдерим деген орунду да эле. Багындай көбүрөөк казактагы айткан экен, ошол сезим менен жазган ырларым бүгүнкү күнгө чейин жашап жатат. Кийин акыл менен чыгарганда уже андай болбой калды дейт да. Мүмкүн мен ошол жаңы үйлөнгөнүм мезгилде ушундай бир сезимдерге, башкача сезимдерге батып жүргөнүмдү Дагы бир сезимдер менен жазышкан да сүйүш керек. Эми билбейм, бирок карагандагы сүйүү коркунучтуу дейт. Sanamda ben saman çubuğu